Достор, барыңарга салам. Бул бизнесте YouTube каналы. Мен азыр силерди эки нерсе менен таң калтырайын деп атам. Биринчисин көрсөтүп атам. Кеттик. Мен эч кандай программист эмесмин. Мен IT-ден алысмын. Анысы аз келгенсип англисчем дагы жакшы эмес деп коелу. Бирок мага сайт керек болуп атат. Бир жакшы бир веб-сайт жасагым келип атат. Бул реалдуу болуп калды. Азыр менин алдымда Kayu AI деген сайт турат. Бул жерге мен жөн эле промпт жазам. Промпт дегенибизди жөнөкөй сөз менен түшүндүрө турган болсом, жөн эле мага эмне керек экенин сүрөттөп жазам. Анан бул сайт мага дароо автоматтык түрдө менин көз алдымда ошол сайтты даярдап берет. Дагы бир кызык нерсе, бул жерде кыргыз тилин кыргызча эле жазам. Менин конок деген мейманканам бар. Ошол мейманкананы брондой турган сайт керек. Аркасында CRM кардарлардын базасы болуш керек. Анан кардар түз эле сайттан брондой ала тургандай болсун. Дизайнды болсо, сайттын дизайнын Тесланын сайтынын стилинде кылып бер деп мынакей промпту даярдадым. Азыр магия башталат. Мынакей достор, 10 мүнөткө жетпеген убакытта менин конок деген мейманканама сайт даяр болду. Жөн эле сайт эмес, бул жерде дароо брондосо дагы болот. Мен кошумчадагы тапшырмаларды коюп, кыргыз тилин коштурдум. Сайт негизи башында англисче жасалды. Мен кыргызча дагы кошуп бер деп кыргыз тилин коштурдум. Андан тышкары демалышты брондоо деген баскычты басканда кардардын аты жөнүн жана телефон номерин дагы калтыралагандай болсун деп ал функцияны да коштуруп койдум. Мынакей сайт даяр болду. Чыныгы мейманкорчулукту сезиңиз деп башына жазды өзү. Эмнеге конокту тандаш керек деп артыкчылыктарын дагы санап берди. Тез интернет, мыкты жайгашкан жер, 24/7 колдоо, эртең мененки тамак, акысыз парковка, ийкемдүү брондо деп бардыгын өзү түзүп койду. Мындан тышкары мен домен алдым. konokkg.com деген доменди алып, бул азыр бул сайт баарына жеткиликтүү. Мен видеонун астына дагы жазып коем, ал жерден кирип өзүңүз баскылап көрсөңүз болот. Бул жерде болсо бардык коддору сакталган. Мейманкананын логотипин, кошумча ичиндеги сүрөттөрдү дагы жүктөп, мен бул сайтты жакшыртып, мындан ары дагы өнүктүрө берсем болот. Ошентип, бир 15-20 мүнөттүн ичинде мен өзүмдүн бизнесимдин сайтын даярдап алдым. Мындай сайтты эми мен бир гана мейманканалар үчүн эмес, чачтар ачуу үчүн, сулуулук салондору үчүн, билбейм, айтор алдын ала бронь керек болгон бардык бизнес үчүн адаптациялап жасап берип, акча таба берсем деле болот. Бул биринчи сизди таң калтыра турган жаңылыгым. Ал эми экинчи нерсе, ушул Kayu AI-ды негиздеген биздин кыргызстандык мекендешибиз, көп жылдан бери Американын Кремний өрөөнүндө эмгектенип келаткан Замир Акимбеков. Алдыда Замир мырза менен ушул продукт жөнүндө кененирээк сүйлөшөбүз. Кеттик. Замир мырза, кош келипсиз Кыргызстанга. Мен билгенден сиз акыркы бир канча 5-6 жылдан бери келелексиз. Таасирлериңиз? Келгениме 2 күн болду. Анан Кыргызстандан ошол эртең менен саат 4-тө түшкөндөн кийин эле көргөндө сразу эле аэропорт өзгөрүптүр. Андан кийин аэропорттун жанында болуп аткан стройкалар, курулуштар, анан Бишкекке кирип атканда да аябай көп курулуштарды көрүп сүйүндүм. Экинчи анын болсо кийин ошо 2 күндө кичине эшикке чыгып, шаарды кыдырып, эмне болуп атканын байкадым. Анан аябай жакшы, чын айтканда. Жаңы зданиялар, жаңы элдер, жаңы кыймыл аракет болуп атат. Жакшы, чын айтканда. Сиз эми Кыргызстанга бул жолу бир өзгөчө жаңылык менен келип атасыз. Kayu AI деген инструментиңиз менен келип атасыз. Көбүнчө ушул продуктуңуз жөнүндө сүйлөшкүм келип атат. Kayu AI жөнөкөй сөз менен айта турган болсок, бул эмне болгон платформа, анын өзгөчөлүктөрү эмне, функциялары кандай, ушул жөнүндө кенен айтып берсеңиз. Бул искусственный интеллект менен жасалган инженер. Мурда азыр биздин платформага кирип, код жазбаганды билбеген киши деле кирип, өзү кандай бир продукт жасагысы келсе, жазса, ошону биздин искусственный интеллект жазып берет. Ошондой бир платформабыз бар, инфраструктурабыз. Код билиштин кереги жок. Код билиштин кереги жок. Главное отуруп, кандай проблеманы, анан эмне үчүн, кандай айтсам, ошол проблеманы solve деп коет, англисче айтканда, чыгаргысы келет. Веб-сайт, CRM, клиенттин базаны караган, дегиле любой софтверди, то есть сайт элеби же тиркеме дагы жазса болот. Тиркеме да жазса болот, любой нерсени жазса болот. Көбүнчө
жөнөкөй кишилер да жазса болот, бизнестер деле жазса болот. Каалаган киши кирип өзүнүн каалаган продуктун жазса болот. Жасалма интеллекттин жардамы менен веб разработка кылуу тренд болуп келатат. Негизги өзгөчөлүгү эмнеде? Эмнеси менен айырмаланат? Эми vibe coding деп айтып атышпайбы? Ошонун, мне кажется, эң өйдөдө турган абстракт кылдык да, чын айтканда. Бул эмне деп түшүндүм, жалпак тил менен айтканда, бир үйдү куруп атканда эме керек турабы? Ар кандай материалдар керек, ар кандай строительдер керек, ар кандай кандай айтсам мындай сууну алып келиш керек, электричествону алып келиш керек, газды алып келиш керек. Биздин башка платформаларда ушуну кандай айтсам үйдү жазып аткан киши по-любому эме кылыш керек да. Башка кишилер менен сүйлөшүп, эме кылыш керек, байланышып, анан баардыгын өзү топтош керек. Мурдагыдай код жазыштын кереги жок, бирок баары өзү көп иш кылат да. Баары кичине мындай түшүнүк болуш керек. А биздикинде болсо, биз силерге келебиз, айтабыз да, кандай үй каалап атасыңар, ошону подключ беребиз сразу. Мындай баардык нерсеси даяр, дизайны, там инфраструктурасы, суусу, газы, электричествосы иштейт. Ичинде мебели да бар, анан баардык нерсеси бар да. Биз получается ушул именно софтвер тармагында полностью эме кылып салдык, автоматизация кылып салдык. Жөнөкөй киши эч нерсени билишин кереги жок. Главное, эмне каалашын жазса, ошону жазат. Так жазып берсе эле. Так жазып берсе эле, ошону жазып берет. Промпттор жөнүндө сурагым келип атат да. Кантип жазыш керек? Промпттор, кандай айтсам, бул да өнүгүп бара жаткан тармак, чын айткандачы. Биздин азыр байкаган нерселерибизден 3 нерсени айтып кетсем болот. Биринчиден, жалпак тил менен эле өз каалоогун жазса жакшы болот да. А то биз байкаганыбыз боюнча кээ бир кишилер ChatGPT кирет дагы, анан ал жактан кооздоп, анан өзү жазган, анан ошону копия кылып, то есть копиялап, анан бияка келип, ошону бизге жазып атат да. Биз айтып атабыз, жөнөкөй эле жөнөкөй тил менен жазса, өзүн каалаган, ошол намного лучше будет. Экинчиден болсо, бул кандай десек, машинада турабы по-любомучу. Ошол үчүн мындай так айтыш керек да, мону кыл депчи. Мону кылып бере аласыңбы эмес, мону кыл деш керек. Ошондо жакшыраак иштеп атат. Анан үчүнчүсү болсо, бул мындай кишиден, мисалы мен каалаганды точно билбесем, андан сурасам болот да. Мага менде ушундай ойлорум бар, бирок могу 2 этаж болсун, 3 этаж болсунбу, кайсынысы жакшыраак деп ушинтип дискуссия кылса дагы болот биздин ээ менен. Ошо дискуссия кылып, анан кандай айтсам, анын ой пикирин алып, анан аягында бир план жасап, ошону жаза десе деле болот да. То есть ушундай промпттор жазса болот, так жазыш керек, өз тилинде жазыш керек, анан билбесе кичине дискуссия кылып, андан оюн сурап, ошондо да жазса болот. Демек бул жөн эле баягы бир тараптуу эле, мен жазып анан ал жасабайт, өзү да сунуштарды бере алат турган мүмкүнчүлүк бар. Биз ошондой кылып жасадык. Башка платформаларды билбейм, именно биздикинде биз мындай жашоону карап, анткени мен өзүм именно бул индустрияда бир 10-15 жылдан бери жүрөм. Анан любой эле софтвер продукт жазып атканда бир project менеджер болот, анын аркасында инженерлер болот, тестерлер болот. Биздин инфраструктура деле ошондой. Бир project менеджерибиз бар, ошо менен киши сүйлөшөт. Анан project менеджер мындай чын жашоодо эмне кылат? Тактайт. Көбүнчөчү. Анан билбесе, киши каалаган билбесе, project менеджер ага мондай опцияларды берет. Биз ошентип ойлондук да, чын айткандачы. Буну силер эме сыяктуу деле ойлосоңор болот. Бир ремонт деген, то есть алыста иштеп жаткан бир инженериңер бар, аны көрбөйсүңөр, бирок силер аны только аны менен чат менен эле сүйлөшөсүңөр да. Ошентип ойлосо болот, анан ага каалагандарын айтып, билбегендерин түшүндүрүп бер деп сураса да, ал түшүндүрүп берет. Ошон үчүн мындай муну как живой организм катары эле ойлонсо болот да. Сон дагы бир биз үчүн өзгөчөлүгү бул кыргыз тилин колдогон окшойт деп ойлоп атам. Биз азыр кыргыз тилине дагы бир эки эмени кошуп атабыз. Бияктан ошол бир эки команда менен жолугам, кыргыз тилиндеги ийини жасап өнүктүрүп аткан. Ошолор менен да жолугуп, азыр буюрса именно өзүбүздүн Кыргызстанга дагы мындай салымыбызды кошуубуз келет. Ошол үчүн башкаларга айырмаланып, Кыргызстанга мне кажется, биздин продукт аябай туура келген болот да, эси кыргыз тилинде жазылыш үчүнчү. Анан азырынча бизде ошо англисче бар, испанский, анан русский. Бул интерфейси. Интерфейси. Промптторду каалаган тилде жаза берсе болот. Кыргызча жаза болот. Эми мындай карасак, бул глобалдык бир продукт болуп калыптыр. Анан учурда колдонуучулар кандай болуп атат? Канча өлкөдөн катышуучулар бар? Бизде азыр мен дайыма өзүм бир глобалдуу проект жазгым келчү. Анан азыр биздин платформада калп айтпасам бир дүйнөнүн жарымы колдонотса керек. Дүйнөнүн жарымы. Анын дүйнөнүн жарымынан точно цифрасын карап көрсөк болот, бирок миңдеген
10 миңдеген кишилер колдонуп атат. Биз чыкканыбызга аз эле болду, 3-4 жума эле болду, бирок биз бат-баттан жайылганга аракет кылдык. Азыр эмиден маркетингге өтүп атабыз. Платформа уже более-менее иштеген үчүн эми биз дагы да маркетинг кылып, дагы көбүрөөк юзерлерди алып келгенге аракет кылабыз, колдонуучуларды. Дүйнө жүзүнөн миңдеген колдонуучу дегенде арасында байкап көрүп бир жазып чыгып кеткендер бар да. Чыгып кеткендер. А биз реалдуу кейстер жөнүндө сүйлөшө турган болсок барбы мындай чындап жазып, иштетип? Да. Маркетте караганда бир жагынан жөнөкөй колдонуучулар бар, бирок экинчи жагынан бизнестер бар. Биздин основной фокус азыр бизнестерге. Основной фокус бизнестерге болгон үчүн азыр именно бизнестерден уже продуктун колдонуп аткан, жазап өзүнүн уже продукту колдонуп аткан бизнестер көп. Анын сыртында өзүнүн тармагын жакшы билип, бирок код жаза албаган кишилер, билбеген кишилер да бар. Мисалы мен биздин азыр муну маркетингде чыгарабыз, жакында 2 кейс бар. Бирөөсү ошо Стэнфордда докторантура кылып жүргөн бир кыз, өзү консалтинг фирмасы бар экен. Окуучуларга да магистратурага, анан докторантурага өткөнгө жардам берет. Бирок өзүн ошол мурда кол менен жазып чыккан да баардык нерсеничи. Мисалы клиенттер жазганда жооп берген автоматически эмес, анан качан документтерин жөнөтүш керек, аларды баардыгын кол менен неме кылчу, управлять этчү. Азыр ошону өзүгө бир платформа жасап, бир жагынан студенттер кирип, өзүнүн профилин көрүп, качан документтер тапшырыш керек, эмнеге тапшырыш керек, кандай эссе жазыш керек, ошону полностью көрөт. А экинчи жагынан өзүнүн админ порталы бар. Ал жактан биздин өзү эле жасаган автоматически эсселерди текшерип турат, анан автоматически эмелердин документтерин кылып турат, айтып турат качан тапшырыш керек, качан жөнөтүш керек. Профессорлор тапканга жардам берет. Ошондой платформа өзүгө жасап алды. Аны мурда жасаш үчүн ал, наверное, бир бэкенд, фронтенд, дизайнер минимум бир 100 миң, 200 миң доллар кетмек. Скорее всего, минимум 6-12 ай кетмек, а бул где-то 6 жуманын ичинде жазып алды. И то 6 жума дегенде отуруп алып 8 саат иштебейт да. Анын үстүнө келип жазып коет, андан кийин 3-4 саат өзүнүн ишин кылып, аңгара келип жазып коет, когда ей хочется, да. Ушул биринчи кейс. Бул уже өзү дагы бул жөнүндө көп эмелерди чыгат жакында. Анан экинчи кейс болсо, бул ошо Стэнфордда бир профессор бар, ал өзү Стэнфорд Medical Center'да иштейт, профессор катары. Анан өзүнүн басып өткөн экзамендери бар экен, орто сыяктуу эле, например, ошол профессор болуш үчүнчү. Ошого даярданганга мурда эмелер жок болчу дейт, онлайн тармактарчы, то есть ресурстар. Ошону азыр китептерди баардыгын алып, онлайн ресурс кылып, азыр окуучуларга бир 10 миң, 20 миң киши тапшырат экен, ошол экзамендерди жылганчы ошолорго как катары берип атат. Экзаменге даярданыш үчүн бир ресурс катары берип атат, анан айга там какой-то бир акча үчүнчү. Бул ал жумушунан чыккан жок, отуруп жумушунан келип экөө тең программист эмес. Экөө тең программист эмес, экөө тең өзүнүн филдин билет, тармагын билет, жакшы, эмне керек экенин да билет. Бир 10 миң, 20 миң эмеси бар, клиенти бар дейли. Бирок жагат да, өздөрүнө бир жагынан өзүнүн ишин кылып кете берет, а экинчи жагынан бул жактан side income деп коелу, кичине акча да түшүп турат. Анан акчасы да кеткен жок, в принципе, апарзан жаза алышты. Апарзан дегенде тарифтер боюнча айтып берсеңиз. Бизде бул вебсайтта да бар, бизде кандай десем, жөнөкөй колдонуучуларга единица сатабыз, единица деп айтып коеюн, кредит. Анан 20 доллар, то есть бесплатно бар, анан 100 кредит, андан кийин уже 20 доллардан сатып алат, анан каалаганча да. Экинчиден болсо бул командаларга бар, командаларга биз Team деп коебуз, ал жакта минимум 400 доллардан башталат. Айына. Андан кийин бизнестерге бар. Бул бизнестерге, если биздин команда жасап берсе, анда 50 миң доллардан башталат. Бирок кандай десем, 50 миңден башталат, бирок сүйлөшүп кылсак болот да, цифралардычы. Ошондой 3 эмебиз бар, бизнес моделибиз бар. Менде бир мындай суроо пайда болду да, эми жанагынча программисттердин баардыгына азыр менимче бир мындай челлендж, жаңы бир чакырык башталып калды окшойт. Муктаждык жок болуп калабы программисттерге? Мен муну каяка баратат? Мен муну эмеге салыштырып атам. Мен 1920-жылдары машина чыкканда баардык эме болчу, жана manual деп коет англисче. Ручной болчу туурабы. Азыр Америкада 99% баардыгы автомат дейт. То есть диг эле коюп коет, бул андан кийин пыга жылдырып коет, парковкага бүттү да, анан арткага ырыга коюп коет, реверс деп болду да. Эч ким кантип айдашын да билбейт. Мисалы автомат машина 20 миң доллар турса, ручной болсо 15 миң турат. Эч ким алгысы келбейт. Ошол эле машина да. Менин оюмча кийин бирок ручнойду жактырган эксперттер бар.
там Формула 1-де там жарышкан кишилер туурабы, анан өзүнүн мындай бир кичинекей бир эме жакшы көргөн бир эмелер бар да, кичинекей сегмент. Мне кажется, эме программирование ошондой болуп баратат. Мен буга өзүм ишенем. Программирование окуп эле, анан бүтүп там аябай көп акча тапкан убакыт бүттү дейм да. Особенно код жазган кишилер. Анткени код жазган кишилер отуруп эле код жазчу да. Эми мисалы бирөө берет, могу веб-сайт жазып бер деп, ал көп ойлонбойт, ошо кодду эле жазат. Анан отуруп ошол кодду эле жаза берчү. Андай бир эле ошол таланты менен или эме кандай айтсам, билим менен, мне кажется, уже жумуш табыш кыйын болуп калат. Анан азыр мен 10-15 жылдан бери уже эмеде жашайм, Кремниевый долинада жүрөм. Ал жакта компьютер сайенс окуп бүтүп, жумушту албаган кишилер көбөйүп баратат. А экинчиден эме лей-офф деп коет, эме жумуштан чыгаруу көбөйүп баратат да. Анткени уже эме аябай аз керек болуп атат. Мен өзүм деле эки племянницам эме компьютер сайенс окуп атышкан, биринчи, экинчи курста. Андан кийин аларды сүйлөшүп, биз аларды экономикага жылдырып койгонбуз. Өздөрү экономика өтүп кетти, анткени мурда бүтүп эле сонун иш тапса болот эле компьютерден. Азыр менин оюмча андай доор бүтүп баратат уже. Мындай кандай десем, тарых боюнча караганда деле эми менин оюмча 3-4 мындай эме бар, талант бар, то есть билим бар, мындай дайыма керек болгончу. Биринчиден бул особенно бизнес жактан караганда сатышты билиш керек. Анан экинчиден бир проблеманы чечкенди билиш керек, конкретныйчы. Анан үчүнчүдөн болсо бир өзүнүн бир эмеси болуш керек да, тармагын жакшы билиш керек. Мисалы математика дейли, математиканы аябай сонун билсе, ал филдте, ал тармакта по-любому эме өнүгүп чыгат да. Андай кишилер керек да эмелечи. Ошол үчүн кандай айтсам, бир жагынан сатканды билген, бизнес кишилер менен иштешкенди билген, кишилердин проблемасын түшүнүп, ошону чече алган кишилер дайыма керек болот да. Бул бизнесте да, окууда да, мамлекетте да, бардык жерде ушундай кишилер керек болот. Аны менин оюмча ушундай таланттарды, то есть эме жөндөмдүктөрдү алыш үчүн математика окуган жакшы, анан экономика, бул жөнөкөй эмелерчи, химия, физика, билимдер. Анткени ал жакта мындай бир конкретный проблеманы решать эткенди үйрөнөсүң. Или жөн эле айтайын, эме адвокат окуган, ал жерде коммуникацияны үйрөнөсүң, аргументтерди койгонду үйрөнөсүң. Ушундай. Анан, конечно же, азыр креативный экономика тура, ал жерде силерге окшогон видео, то есть эме медиада жүргөн кишилер ошондой, менин оюмча ошол тармак, ошол жака кетип баратат да. Мурдагыдай жөн эле отуруп код жазган кишилер менин оюмча азайып бараткандай эменчи керек болуп калат да ошочу. AI деп атабыз, жасалма интеллект бул бум болду да эми. Баарыбыз аны жасап көрүп атабыз. Бирок биздин баягы AI-га болгон мамилебиз мындай бир жөнөкөй, мындай примитив деңгээлде да азырынча. Биз мындай даяр сервистер менен сүрөтүбүздү жасап көрөбүз, балким бир үнүбүздү өзгөртүп көрөбүз, же өзүбүздү бир бийлетип көрөбүз, ырдатып көрөбүз дегендей эле деңгээлде колдонуп атабыз да. А чынында жасалма интеллектке бүгүнкү биздин мамилебиз кандай болуш керек? Нелерге даяр болушубуз керек? Жакшы суроо. Мен деле өзүм деле үйрөнтөм, чын айткандачы. Канча 3-4 жыл болуп калды. Бирок мындай 10-15 жылдан бери ушул тармакта жүргөнбүз, ушул тармактын келерин да билгенбиз. Мен акыркы жолу келгенде бул жөнүндө кичине айтып бергенмин интервьюларымда. Автоматизация келип атат депчи. Анан киши сыяктуу сөйлөгөн, киши сыяктуу көрүнгөн, анан киши сыяктуу уже иштерди кылган эме, то есть приложениялар эме технология келип атат депчи. Ошол доор бат эле келип калды. Анан менин оюмча кантип колдонуш керек? Мен кайра эле эмеге барам, тарыхка барам. Жана 2000-жылдары компьютер жаңы чыгып, анан Кыргызстанга келгенде биз эмне кылчубуз? Жаш бала болуп, только Counter-Strike ойной берчүбүз да. Андан башка эчтеке, анан кичине сүрөт тартып койчубуз. Азыр ойлоп көрөм да, ошол 2000-жылдары мен азыркы билим менен компьютерди кантип колдонмок элем депчи. Ойлоп көрсөм, өзүмдүн жашоомду жеңилдеткенин колдомокмун да. Өзүмдүн жашоомду организация кылган колдомокмун. Анан ИИ боюнча болсо, бул ИИ дүйнөнүн мындай баардык билимин алып бир жерге коюп койгон да. Ошого бизде азыр эме бар да, мындай доступ бар. Андан эмне гана сураса болбойт. Конечно, мындай кээ бир нерселерге туура эмес жооп берип коюшу мүмкүн, бирок мен ушундай проблема бар, кантип чечмек элең, мага 2-3 версия берчи. Анан жашоомдо ушундой болуп атат. Жөн эле айтайын, мисалы мен код жазганды билбейм, бирок продукт курганды үйрөнгүм келет. Эмне кылышым керек? Или менин бизнесим жүрүшпөй жатат, ушундай проблемалар бар. Анан мага ушуну анализ кылып, анан эмне кылышымды айтып бер. Кандай айтсам, мындай чын жашоомдо керек болгон нерселерди, мне кажется, мен ушул ИИден колдонуп, хотя бы мындай үчүнчү кишинин бир идеясын, оюн алса болот да бул жерденчи.
Мисалы мен экөөбүз келинчегим экөөбүз деле бири биз менен сүйлөшөбүз, бирок кээде атабай эмеден ChatGPT'ден сурап көрөбүз деп сурайбыз да. Анан тиги да бизге үчүнчү версиясын берет, анан ошол жерде мындай ойлонуп чогуу бир эме чечимге келебиз да. Анан ушундай болуп калды, чын айтканда, биздин как будто көрүнбөгөн ассистентибиз сыяктуу. Дагы каяка барат? Каяка баратабыз? Жакшы суроо да. Кийинки баскыч эмне болот? Да, мен 10 жылдан кийин менин оюмча, эми бул менин өзүмдүн жеке пикирим, контент көбү AI менен жазылган болот. Бул приложениялар, бул ырлар, видеолор, музыкалар, там сүрөттөр, ошондой бир эмеге доорго бартабыз. Анан может быть, наоборот, киши жасаган нерсеге баалана баштайт. Handmade деген. Handmade дегенде, может быть, наоборот, мурдагы азыр сүрөт тарткан кишилерди көп баалабайбыз го. А может, кайрадан искусствого барабыз, то что сүрөт тарткан, анан чын эле кол менен жазган кишилердин ырын угайын деп. Анан азыр байкасаңар, кээ бир тренд болуп бараткан музыкалар менин оюмча ChatGPT менен жазылган да. Анткени бир музыкасы популярный болсо, экинчи музыкасы ошого эле окшош да. Анткени понимает, что аудиторияга жагат. А экинчиден болсо, именно софтвер тармагында болсо, өзүм тармагымда инженерлерден ошо жана айтып аткандай эле автомат менен ручной машина сыяктуу эле уже инженерлер керек эмес. Ошондой бир эмени көрдүм да келечекте. Анан бизнес, особенно мен бизнес жактан келген үчүн, бизнестер эмне дейт? Мен жаңы бизнес баштадым, жөн эле айтайын, курулуш тармагында. Мага ушундай клиентный базаны куруп бер, мага ушундай вебсайт жасап бер. Андан кийин клиенттерим келгенде ушинтип жооп бер. Азыр деле биздикинде жазса болот, уже ошону кылып бератат. Бирок бул дүйнөнүн бардыгына ошондой уже доступный болуп калса керек. Мурдагыдай digital контент особенно софтвер уже жөнөкөй эле жалпак тил менен айтса жаза бергенде болуп калат. Анан каждый бизнесте өзүгө под себя уже эмес болот, софтверич. Под себя софтвер болот. Анткени азыр бардык эле бизнесте карасаңар, Америкада Salesforce бул CRM үчүн, мне кажется, Кыргызстандан Средний Азияда бул Bittrex или ошолор. Бирок бардыгы окшош да. А бизнес под себя не может да сделать. Анткени под себя кылам десе, анда аябай кымбат акча төлөш керек. Азыр биздин клиенттер бизнестерге аябай жаккан, то что каалагандай жаза алат да. Анткени бул ар бир бизнестин эмеси болот да, интеллектуальный property деп коелу. Эмеси да. Ооба. Мүлкү болот. И бул бизнес, мисалы, биринчи бизнес менен экинчи бизнестин айырмасы болуп калат да. Анткени эме да, мисалы, бир ресторанга барганда деле бир шеф өзүнүн эмеси бар, туура, мындай бир секретный менюсу, то есть инструкциясы бар тамак жасаганга. Анан ошол шеф жакшы билген үчүн аныкы аябай кымбат тура. А экинчиге барганда ошол эле тамак жасайт, вроде бы ошол эле аш, ошол эле там эт, бирок мунуку аз баланат да. Ошондой болуп калат го. Анткени бизнестерге барып өзүгө кандай өзүнүн бизнесин бат өстүргөн софтвер жазып алса, экинчи бизнестен батыраак өсөт, экинчи бизнеске караганда көбүрөөк акча табат, анан көбүрөөк мындай өсөт да. Forbes'тун версиясы боюнча өткөн жылы жасалма интеллекттин жардамы менен жасалган стартаптардын артында дүйнөдө 50дөн ашык жаңы миллиардер пайда болуп. Кененирээк билгиңер келсе, бизнестен мурдагы видеосун көрсөңөр болот. Коңшу Казакстанда Higgsfield AI чыкты. Борбор Азиядагы биринчи единорог деп атабыз. Сиз канча убакыттан кийин эми бул тизмеге кошулайын деп атасыз? Жакшы суроо. Эми буйрганда элем туура. Буйрса потенциал бул реалдуу нерсе. Да, буйрса биздин максат аябай чоң, чын айтканда. Higgsfield бул именно ошол сүрөт, видео тармак, контент тармагына кетти. Биз софтвер тармагына кетип атабыз. Анан менин оюмча, если биз туура кадамдарды кылып, анан туура аракет кылсак, анан аркабыздан кыргыз эли, анан өзүбүздүн жакын элдер, анан Америка аркабыздан кетсе, менин оюмча бул жылдын аягында же эмки жыл биз деле ошол списокко кошулуп калганга эмебиз бар, потенциалыбыз бар. Анткени чын эле жашоону өзгөртө турган платформалардын бирөөсү. Эми ойлосоңуз, мурда ар бир бизнес өзүгө софтвер жасайм десе, 100 000, 200 000, 300 000, кээде мен өзүмдүн клиенттерим там $1,000,000 төлөшчү. Азыр аны биздикинен мындай ашып кетсе, там $10,000 эми отуруп жазып койсо болот да, бат элечи. Анан алардын процессин оңойтот, алардын өсүшүнө салам берет. Менин оюмча ошол үчүн аябай биз бул платформа үстүнөн көчүп атабыз азыр. Буюрса эмки жылы же бул жылдын аягында же эмки жылы ошол списокко киргенге максатыбыз бар.
Сонун. Инвестиция салам дегендер кызыккандар барбы? Азыркы баскычта канчага бааланып атат эми? Биз эми инвестиция боюнча болсо бар, чын айткандачы, бирок биз азырынча эми инвестициянын үстүндө эмес. Азыр эми буюрса, может быть, жарым жылдын ичинде дагы жаңылыктар чыгат. Азырынча ушу продуктун бүтүрүп алайлы дегенбиз. Азыр продукт уже иштеп, уже клиенттердин колунда бар. Эми биз дагы эле оңдусок болот, 80-90% бар. Анан инвестиция боюнча болсо максаттар бар ушу келе жаткан 3-4 айдын ичинде. Эми канчалык баланат, эми ошол биздин немеге карата, кант өсүп атышуга карата баланат. Бирок обычно биздикидей стартаптар азыр ушул стадияда бир 25-30 миллионго кетет минимум. Кээ бирлери если бат өсүп бара жатса 50 миңден дагы бааланышы мүмкүн, анан 100 миңге чейин чыгат да. 50 миллион доллар. То есть 25-30 миллион арасы, наверное, бул орточо. Анан если жакшыраак кетсе 50 миллион долларга чейин чыгат. Анан биздин тармакта өсүп бара жаткан 2-3 биздикинен жаманыраак даже продукттар менен азыр акыркы 1 жылдын 18 айдын ичинде 6 миллиард 7 миллиардка жеткен компаниялар бар. Бирок алар бизден кичине эрте чыгып алды, ошол үчүн бат учуп кетишти. Биз алардан кичине кечирээк чыгып атабыз, бирок менин оюмча ошондой эле инвестиция алганда ошондой эле оценка менен кетсе керек. Сонун. Командада канча киши? Сиз негиздөөчүсү? Анан биздин 3 негиздөөчүсү бар. Мен как CEO катарымын. Дагы эки негиздөөчүм бар, өнөктөшүм бар. Бирөөсү экөө менен уже көп жылдан бери таанышмын. Анан биздин командадагы 3 инженер бар. Анан дагы бир жакында ошо именно биздин партнершип, анан комьюнитиге караган бир дагы бир эмен алганбыз. Ошондо биз азыр 6-7 киши бар командада. Америкалыктар. Да. Жок, аралаш, чын айтканда биздин аралаш, көбүлөрү Кыргызстандан, бирок Америкада окуп, Америкада иштеген балдар, кыздар. Анан ошол мен негиздөөчүлөрдүн бирөөсү бул менин эски компаниямда иштеген чогуу бала. Эми биз дароо эле продукт жөнүндө кеп кылып кетпедикпи? Маектин аягында сиз менен кичинекей бир таанышып алалы эми. Биз сиз менен 21-22 жылы жолуктук. Силиконовый долинада. Ооба, Силикон. Ал кезде сиз C3AI болчусуз. C3AI болчумун, да. Андан бери далай нерсе өзгөрдү окшойт. Мындай көрүүчүлөргө сизди биринчи жолу көрүп аткан адамдарга кандай? Төрөлгөн жерим Баткен областында, Лелик районунда эмеде төрөлгөм. Ошо Тажикстан, Кыргызстан чек арасында ошо Кулунду жаштык деген айылдарда. Анан Бишкекте чоңоюп, кийин Токмокто өскөнмүн. Токмокто Кыргыз түрк лицейин бүтүп, анан ошол лицей малында олимпиадаларга катышып, анан международный олимпиадалардан медальдарды алып, анан Кыргызстан атынан көп эле чыгып жүргөм. Ошол анан Турцияда окудум, анда бакалавриатты Турциянын самый лучший университетинде. Анан ал жактан бүтүп, Америкада докторантура, магистратураны бүтүп, анан ошол канча уже 8-7 жылдан бери бизнес тармагында иштеп жүрөбүз. Биринчи жумушум McKinsey'де болчу, ал жакта консультация боюнча, именно ошол цифровизация жөнүндө консультация берчүбүз. Андан кийин C3AI деген бул именно ошол корпорацияларга биз AI софтверлерди сатчубуз, приложенияларды. Анан ошол жакта иштедим. Ал жакта, мне кажется, кыргыздардын арасынан биринчи ошо бат өскөн кишилерден болчумун. Senior директор болуп жүрчүмүн, ошондо это старший руководитель. Анан ошол именно жаңы клиенттерди мен карачумун, жаңы клиент, анан ошолорду башынан аягына чейин контракт койгонго чейин мен карачумун, менин командам. Ошентип анан ал жакта 3,5 жылда иштеп, ошо былтыр жылдын башында өзүм чыгып, анан ошол стартап таштагам. Өзүм дегениз? Өзүбүз стартап таштаганбыз да. Сонун. Эми ийгилик каалайм сизге. Атайын убакыт бөлүп бизге келип продуктуңуз жөнүндө айтып бергениңизге чоң рахмат. Буюрса жыл айланбай, кийинки жылдын башында кыргызстандык единорог миллиард тапкан кыргызстандык алгачкы стартап деп сизди тааныштырат экенбиз буюрса да. Ошо мен кыскача акыркы сөздөрүм эме болмок. Дүйнөдө 8 миллиард киши бар. 8 миллиард кишинин, наверное, 99% код жазган деп билчү эмес. Бирок ар бир кишинин өзүнүн идеясы, анан ушул болсо деген суроолор бар болчу да. Ушундай приложение эмнеге жок депчи. Менин оюмча ошол 8 миллиард кишиге азыр ушундай бир күч келатат. Каалаган нерсесин минуталардын ичинде жасап койсо болот. Үйдөн чыкпай. Программист жалдабай. Программист эч ким менен эме кылбай.
Анан ошондой күч келип аткан үчүн менин оюмча дүйнөдө дагы да ар кандай продукттар, ар кандай чечимдер чыгып баштайт го дейм да. Ошо анан ошого биздин салымыбыз болсо Каю AI катары аябай кубанычтуубуз да. Ошол өзүмдүн деле мен жүздөгөн ойлорум бар болчу мурда. Бирок өзүм именно инженер болбогон үчүн, бирок мен көбүнчө AI жагында жүрчүмүн, инженер болбогон үчүн аябай кыйналчумун. Анан Бул жеке эмеден келиптир. ооба, жеке мен жөнөкөй эле веб-сайт жасаш үчүн, өзүмдүн продуктумду коюш үчүн тоже кишилерди жалдап, анан акча коротуп или бир инженерди барып аны көндүрүп, анан ошентип жасачубуз да. Азыр болсо мен өзүм эле жазып атам. Өзүбүздүн деле internal, то есть продукттарыбызды компаниябыздын ичинде өзүбүз эле жазып атабыз. Поэтому айтсам ошондой бир күчтү 8 миллиард кишиге көрөт атканыбызга мен аябай кубанычтамын азырчы. Сонун. Ошол күчтү сиз дагы сезип көрүңүз. Каю AI-га кирип өзүңүздүн идеяларыңызды ишке ашырганга аракет кылып көрүңүз. Бул аябай жеңил, биз видеонун башында көрсөтпөдүкпү? Ал эми бизнес, стартап жана технологиядагы соңку жаңылыктардан, тенденциялардан, трендтерден, кызыктуу каармандардан артта калбаш үчүн, баары менен таанышыш үчүн Бизнесте YouTube каналына катталып коюңуз. Кызыктар алдыда.